Акыркы учурда саясатчыларыбыздын айрымдары президенттик башкаруу системасын бир жаңылык катары тартуулап атышат. Ой, кыргыздар, президенттик башкаруу системаны көрбөдүк беле? Аяк эмне болду? Президенттик башкаруу системасы үй-бүлөлүк башкаруу системасы айланбады беле? 90дой балабыз аянттан курмандыкка чалынып, ушул парламентаризмге келбедик беле? Парламентаризмдин иши жакшы болгон жок. Парламентаризм өзүн актабай алгандай. Бирок бир дагы жыл биз парламентаризм менен иштей элекпиз. Ар дайым 2010-жылдан бери парламенттик президенттик башкаруу дегенибиз менен президенттер чечип келген. Толук кандуу парламентаризм боло турган болсо, ошондо гана бийлик ортосунда тең салмактуулук болот. Ошондо демократия өнүгөт. Ошондо калыстык болот. Ошондо бир үй-бүлө мамлекеттин тагдырын чечпей турган болот. Биз парламентаризмди колдошубуз керек. Кыргыздар үчүн илгертен биз курултай чогултуп, хандар дагы өз алдынча чечим кабыл алган эмес.